Ата, жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота берилерин билчү элеңиз? Ооба, окугам. Бул тууралуу кандай ойдосуң? Мунун баары болбогон нерсе. Эмнеге аялдар үчүн кандайдыр бир артыкчылыктар болушу керек? Алар аял болгон үчүн элеби? 2004 жылдан бери аял депутаттардын саны 3 эсе кыскарган. Азыр ар бир 5-чи айылдык кеңеште бир дагы аял жок. Шайланам десе алардын жолун эч ким тоскон жок да. Биз демократиялык мамлекетте жашайбыз. Ошол себептен мамлекет ушундай мыйзам кабыл алган. Эркектердин дагы, аялдардын дагы болушун камсыздоо демократиялык шайлоо принциптеринин бири болуп эсептелет. Жана ушул 30% квота көбүрөөк добуш алган талапкер аялдардын арасында бөлүштүрүлөт. Макул дейли. Эмне үчүн аялдар айылдык кеңеште сөзсүз болуш керек? Алар эркектерге караганда эмнени кыйратып жиберишет? Балдарыбызга карап көрөлүчү. Бийлик органдарында аялдар көбүрөөк болгон өлкөлөрдө социалдык саясат жакшы жолго коюлган. Эне жана балдарды коргоо, эмгек жана жумуштуулук маселелеринин натыйжалуу чечилет. Коррупциянын деңгээли дагы бир кыйла төмөн. Көпчүлүк учурда бул маселелер аялдар тарабынан гана көтөрүлүп чечилет. Ата, эгер мен депутаттыкка талапкерлигимди койсом, колдойт белеңиз? Мен ойлонбостон сага добушумду бермекмин, кызым. Менин келиним мыкты депутат болмок. Асел, мен да сени колдойм. Рахмат. Аялдар менен эркектер өнүгүүгө бирге.